Кылмыш жасаган адамдарга кылмыш куугунтуктоонун эскертүү мөөнөттөрү шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана ошондой эле мунапыс жөнүндө акт колдонууну жокко чыгаруу боюнча жемдер камтыйт. Андан тышкары мыйзам долбоорунда кылмыштардын айрым категорияларына өмүр бою эркиндигинен ажыратуунун мөөнөттөрүн көбөйтүү дагы сунушталып жатат. Мыйзам долбоорунун биринчи окууда кароо учурунда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунан жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнөн бир нече сын пикирлерди жана сунуштар келип түшкөн. Ушуга байланыштуу келип түшкөн сын пикирлердин жана сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорунун демилгелчилеринин бири Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Марлен Абдрахманович Маматалиев экинчи окууга өзүнүн сунуштарын берип, ага ылайык мыйзам долбооруна тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Мыйзам долбоору 2022 жылдын 7-июнунда укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракетини боюнча комитетинде каралып, экинчи окууда кабыл алуу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин сунуштады. Мыйзам долбоору боюнча сурооңуздарга болсо, жыйынга долбоордун демилгечи Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович катышууда. Сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. Көңүл буруңуздарга үчүн чоң рахмат.